Барыңыздар, ассаламу алейкум достор, мен атым Абдукур Саматов. Жана сиздерге бир азыр видеону коюп берем. Москвада жүргөн бир аэропортто жаткан кыргыздардын видеосу. Кыргызстанга кете албай кыйналып ошол жерде жаткан кыргыздардын видеосу. 7 апрель 8 апрелде тартылган видео экен бул. Эгер билгендер болсо жазып койгула. Ушул адамдар кыргыздар Кыргызстанга кете алыштыбы же кете албай бул жерде калып калдыбы, ушулар жөнүндө жазып кеткиле тоомер. Азыр бул жерде интернеттен келген 3-4 видео бар. Ошол видеолорду көрүп коюңуздар. Айта кетейин достор, каналга дагы подписаться болгонду унутпаңыздар. Себеп дегенде ар бир подписка бизге дагы да видеолорду киргизгени чоң түрткү болот. Ошондуктан бардыгыңыз подписка алганды унутпайбыз достор. Анда эмесе кеттик, көрөбүз видеону. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, премьер-министр Абылгази Дүйшөкеевич, биз силерге өтө чоң сунуш менен кайрылып атабыз. Бул жакта биздин Кыргыз Республикасынын жарандары 19 марттан бери билет алып алып, Кыргыз Республикага жете албай жатабыз. Ошону урматтуу бийлик Госпродуктов 6 апрель на территорию Российской Федерации 6 апрелге чейин адам жакта кыргызстандыктар аябай чарчап, кыйналып, аябай оор абалда турабыз. Биз силерден суранабыз, бул жактан сөз бир да бизди алып кеткилечи. Урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, урматтуу калайык, жардам бергиле, биз аябай суранып атабыз. Адамдар бар, кыйналып атат. Бул жакта арабызда боюнда бар аялдар бар. Улгайган апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Ошого чоң суранып атабыз, чоң рахмат силерге. Аргастан президентке, Аргастан премьер-министрге кайрылууга туура келди. Себеби ушул жерде турган, мына менин артымда турган элдердин үнүн уга турган эч ким жок. Элчилик да эч кандай жардам бере албай атат. Биз жакшы эле чыдадык. Мына бир айга жакындап калды. Ушу Шереметова аэропортунда жүрөбүз. Кыргызстанга жете албай, күнүгө эртең, күнүгө мына, күнүгө ана деп күтүп беребиз. Биздин да Кыргызстанда үй бүлөбүз, бала бакырабыз күтүп турат. Булар качан келет деп жол карап. Ал эми бул жерде чоң тобокелчиликке салып көптөгөн иностранецтер келип атат. Урматтуу президентибиз, биздин урматтуу депутаттар, мына биздин бүгүн посольствонун представительдери келип, иштеп иштегиле дейт. Эмне үчүн ушу өзүңөрдүн элиңерди аябайсыңар? Орустар өзүнүн элин аяп карантинге отургузуп, зарплатасын колдоруна иштебесе да берип атышат. Алар иштебей жумушту биз билебиз. Ит өлгөн жерге айдайсыңар, билебиз. Биз эгер ошол жака барып иштесек, бирөөбүз качан ооруп калсак бүттү да, кайра эле ошо бияктан ошо чыгыш не вариант, бияктан эле сөөгүбүз бүтпөт, өрттөп алат дейт. Сөөгүбүздү ошо өрттөткүңөр келип атат ошону. Ошону могу жерде турганда колдон келсе мына, оорубай, катнакай, ден соолукта турган кезде алып кетсеңер аябай сонун болуп эле да. Берден болса жумуш дейт, биз жумуштун кереги жок бизге, биз кетишиш керек. Бир аракет кылып жардамыңарды бергиле бизге. Урматтуу силер айтпадыңар беле, мигранттар башка өкмөттө калбайт, баарын алып келебиз деп. Ушундай оор кырганда өз элибизди, өз жерибизди алып алганга кандай алыңар жетпейт, ушунча жардам болуп жатат, 96 миллион деп жатат. Ушул сумманын бир четинен бизге бир рейс берип кое албайсыңар, урматтуу парламент мүчөлөрү. Ушунча адамга ушунча жаранда.
Биякта бир эле Аэрофлот эмес, биякта башкалар да көп болот го. Биякта бул жерде аэропортторду жабып койгондун себеби эмне дегенде бизде азыр бул жерде 10 миңден 15 миңден алган билет алгандар калып кетип атат. Эмне дегенде ошол нерсени баягы мурун билишкен, ошол нерсе болбой калышынчы. Анан эмнеге билетти сатышат? Ошону президенттер силердин колуңардан келген башында. Ошону чечип койбой элеңер анда. Бул жерден биз деле мисалы иштегени келген жокпуз, иштеп бүттүк, уже жеткиздик. Мамлекетке болушунча жардамыбызды, салымыбызды коштук колубуздан келишинче. Биз кетишибиз керек. Өлсөк дагы, тирилсек дагы өзүбүздүн үйүбүздө, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн ата-эне, бала чакабыз, тууган уруктарыбыздын жаныбызда болсок болду бизге. Уважаемые кыргызстанцы, мы просим вас помочь нам всем улететь на родину. С 19 марта по сегодняшнее 7 апреля мы находимся вот кто где. Кто-то на квартирах, кто-то на хостеле, кто-то вот в аэропорту. Сегодня мы собрались кое-какая часть, вот, которую вы видите вот здесь сегодня. Это еще не все люди. Мы все нуждаемся в помощи. Среди нас есть беременные женщины, пожилые люди. Мы хотим все попасть домой, потому что у нас там на родине есть дети, которые тоже находятся в зоне риска, опасности. Мы бы все хотели попасть домой. Просим вас помощи. Заранее спасибо. Бизде улак менен медосмотрдан өтүп ден соолугубузду текшерип турушубуз керек эле. Мисалы үчүн карантин башталгандан бери биз даже поликлиникага барып өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрө албай жатабыз. Курсагыбыз бирде аш болот, бирде ток болот, биздин ден соолугубузга кандай залалка тийип атканын эч ким билбейт. Силерден суранарыбыз бизде кыргызстандыктарды бөтөн жерде, бөтөн элде коркутпай алып келиңер. Бети чогулган элдин жарымы башка зал зданияда мындай көп толпа болгула деп экиге бөлгөн элди. Дагы бир 70 болсо 45-50 киши бар дагы далек аз эмеде, зданияда. Шереметьевода уча турган киши жок деген информация келсе, ал жалган маалымат. Мынакей 6 апрель 2020 жыл. Мынакей туугандар ушинтип жүрөбүз. Мынакей ушунча адам көппүз. Ишенмегендер болсо ушу Шереметьеванын ичинде эле жүрөбүз, айланып эле. Аякка бардык, ошоко барып. Көрүп атасыздар. Адам көппүз. Азыр тиякта да асты менен келаткандар бар, машиналар менен. Москвада кырдаал өтө оор. Жашаган квартирабыз, иштеген жумушубуз, айтор ичкен, жеген суубуз күндөн күнгө азайып барууда. Азыркы учурда бүгүнкү күндө 90го жакын жарандарыбыз аэропортто, Шереметьевода, аба майданында жатышат. Ошого бир жардам берип, чартерный болобу, самолет болобу жиберип бизди алып кетүүгө мүмкүнчүлүк бериңиздер. Биздин на самом деле баарыбыздын билетибиз бар. Ошол билет менен деле учуруп авиалиниясын ачып берип койсоңуздар. Өтөн бизди алып кетишиңерди суранабыз. Биз бул жерден өтө кыйналдык. Барар жерибиз жок, ичер тамагыбыз жок, ачка болдук, кыйналдык. Бул жакта боюндагы эжелер бар, улгайган эже абалар бар. Ден соолугу слабыйлар бар. Киши көп, мынакей бул жакта дагы кишилер көп жатат. Бизде өтө көппүз.